Кандайсың апа? Қатты сөйлесең Кандайсыз денсаулықтарыңыз? Жақсызбы? Денсаулықтарыңыз жақсызбы? Bulgar'a açtım, onda sastanede okum. Apam nasıl olur? Кандайсыз? Денсаулықтарыңыз жақсызбы? Келіңіз отырыңыз. Батаңызды алып кетейінші деп келдік. Сізді жерге жатқызбай, мындай бір кровать алып келдік атайын. Уулуңуз экөөңүздөргө бияка коелу. Телевизор биздин ошол Мен Дүртуған Кезекбаев Талайбек. Төшөктө жатканына 3 жылдан 4 жылга карады. Өзү экинчи группада инвалид. Эме физический больной деп чыгат деп коюшкан. Башынан өткөн. Apam da oğukta olup kaldı olsa bilen, atam da kadar olup kalgan. Ben armiyada buldum. 90 yıl. Tamam. Oso oydan apam жүрдü, oso oydan atamdan kalgan Şınarı'nın 57. үйünde Lenin köşesinde. Ek komuta. Anı satı işken. Anı satı işip talada kalıp bizge de kıyım oldu. Bir baldarı var, karındaşım, osoları kvartirada, Bişkek'ten beri Gölmen kvartirasında kol-kolap. Bunlar oğuk çaldarı dep, dek kvartiraya vattılar bizde. İçine birden olsalar apart psikopaski, oğuk çal, banyo çıkardı öyle. Tüm olgandan can gelgen bana. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы күндө жардамга муктаж болуп келген жарандарыбызга колун сунуп жардамын берип келет. Ал эми фонддун негизги багыты болуп, жалгыз бойлуу энелерге, майып бир туугандарга ак көргө салып берүү. 2 жыл тарыхы бар Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду 2019-жылга чейин муктаж болгон жарандарыбызга 20 ак көргөлүү кылууну ишке ашырууда. Ушул багытта Нарын облусунун Нарын шаарында бир үй бүлөдө 5 майып жашаган жарандарыбызга 12-чи ак көргөнү тапшыруу үчүн Нарын жергесине барды. Гүлмайраман апа, бүгүнкү үй тоюңуз кут болсун. Азаматым тизбе сизди мактайт, сулуу, акылдуу сонун апамы үйлүү кылып атам деп. Мына бүгүн келип алып сүйүнүп атам. Мен Райхан кызыңыз болом. Мен сизге арнап ошо илгерки ырлардан бирди да берейин, Үйүңүз дайыма шаңга бөлөнүп, той болуп, ушу балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз, апаке. Кырбанда кызыл мен болсом, кырандан соккон жел болсом. Жазында толкуп сен толусун, акку бир болуп кылакта, жашынып барып апа, мен оңсун. Областа турак жайлар салынып жатат. Ал эми 10-11 сентябрь күндөрү Нарын областынан 2 үй бүтүп, ачылыш аземи болуп өттү. Мен Азамат Байматовка эме мындай жолуккан себебим эме болду. Жолуккан жокпуз, биз телефон аркылуу сүйлөшүлдү да. Менин агам Кезекбаев Талайбек 3 жылдан бери, 3 жылдан 4 жылга карай ушу төшөктө жатат да. Колуктусу да жок, бала бакырасы да жок. Анан ушу агам аркылуу эме болду да, таанышып калдык. Анткени ушу агам аябай күндүр түндүр ушу былтыр кышында аябай ооруп кыйналып чыкты, ушу байкемчи. Анан больницадагылар, Нарын шаарында больницадагылар агамды карашпай эле койду да, болбойт, карашпай койгондон
психический оорусу да бар экен, отделенияларга которуп жаткырып дарылап бербей коюшту да, карашпайм, каралабай койгондо. Психический больнойлорду кошпойт экен отделенияга, кошуп дарылап бербейт экен. Анан вирусный гепатит С деп айтышты, анан бооруга атып атат деп айтышты. Көп ошондой эле диагноздор чыгарып беришти да. Анан мен эмне кыларын билбей, же больницадан жардам болгон жок, эмне кыларын билбей. Анан мен деген биздин бир кошуна эже бар болчу, серьез печень менен ооруганда ичине суу толуп кеткен эже бар болчу. Ошол эже мен сурап калдым да, дайыма ишке отуруп калчу, ал эже дагы аябай арыктап, ичине суу толуп, ушинтип ооруп, аябай кыйналып жүргөн эже болчу да. Эже ишке отуруп калса, эже менен баарлаш сүйлөшүп отуруп калчумун. Анан ал эже айтты, ушу Байкеңде Бишкекке бир молдо бар, ушу молдого мен дарыланып атам, ошого алып барып көрбөйсүңбү деди да. Анан мен ал молдого кантип алып барам, Байкем да төшөктө жата албайт, эки чыканактап эме жетелеп араң сүйлөп бастырып, жетелеп ушинтем шай жок төшөктө жатпайбы деп ошентип эжеге айттым. Анан эже айтты, телефон номерин берейинчи, ошол молдонун, ошого чалып көрчү, мүмкүн ошол жардам берет, кыргызча дарылатып көрчү деди да. Мен анда макул, анда эже номерин бериңизчи, ошо Бишкектеги молдо Байкем номерин бериңизчи, мен чалып сүйлөшүп көрөйүн дедим. Анан макул деп номерин берди эже. Анан номерин алып, мен ошол сразу эле ошо Бишкектен молдо Байкеге чалдым да. Анан чалып ушундай, агам 3 жылдан бери төшөктө ооруп жатат, кыйналып, же аялы жок, же баласы жок баккан. Мен мага түйшүктүн баары мага эметип атат, бир тууганын баары оорукчал инвалид, апам дагы карыды, 82 жашта, сиңдим да инвалид, 2-группа. Берки 2 агам да оорукчал, 2-группада инвалид. Бул да 2-группада инвалид. Ушундай ооруп калды төшөктө. Анан мага эч ким жардам берчү эч ким жок, өзүм эле жалгыз ушинтип баарын багып карап жүрөм. Байке ушу дубалап неме дарылап бересизби, чөп дарыңыз менен дарылап бересизби, бир эжени дарылап атырсыз, нарындык эжени, ошо мен Байкемди да дарылап бербейсизби келип деп жардам сурап звонить эттим. Ошентсем ал Байке айтты, молдо Байке экен, кеч болуп калыптыр, мен чөп дарыларым аябай күчтүү, мен эме агаңды мен чөп дарылар менен дарылап бере албайм. Анан анам айтты, сага бир жардам берүүчү, сага киши эме керек экен, жардамчы керек турбайбы? Азамат Байматов деген бир жардам берүүчү бир коом бар, кайрымдуулук фонд бар, ошо кайрымдуулук фондко кайрылып көрбөйсүңбү деди да. Анан мен макул, анда номерин бериңизчи, анда мүмкүн ошого сураса, мүмкүн сурап сүйлөшүп көрөйүнчү, макул болсо Бишкекке алып барып ички аппаратын текшерип дарылатып берсе жакшы болот эле деп. Анан мен номерин алдым. Номерин алып эле кайра мен сразу эле ошол Азамат Байматов деп жазып алып, телефон номерине сразу чалдым да. Чалганда эле сразу эле бир 10-15 мүнөттөн кийин эле Байке Азамат Байматов алды. Алганда мен баягы Байкем жөнүндө айтып бердим, ушинтип жүрөктө ооруп жатат, 5 инвалидте багам, өзүм 2 бөлмөлүү үйдө жашаймын, Ашичада. Сууну эшиктен ташып келем, условиясы жок. Туалет эшикте кирлерин жууп эшикке төгөм, кирлерин эметем, суу ташып келем, ушундай мага кыйын болуп кетти деп айттым. Ошо бир тууганымды Бишкекке алып барып дарылатып бере аласыздарбы деп ошентсем. Ошентип мен Байматовго, Азамат Байматовго айттым. Анан ал бүт укту, телефондон сүйлөштүк. Анан ал айтты, эже ошо үйүңүздө ошо бир туугандарыңызды видеого тартып кетире аласызбы, мен көрөйүн ошолорду деди да. Ишенген деле эмес окшойт да, ушу үйдө 5 инвалид канча жашасын деп. Анан мен Байкелеримди тартып, сүйлөтүп, апамды тартып сүйлөтүп, сиңдимди сүйлөтүп, тартып, ошо өзүм телефонум менен видеого тартып кайра Азамат Байматовдун WhatsApp-ына кетирдим. Анан Байматов көрүп, сразу эле көрүп туруп аябай эме болуп, сразу эле звонить этип айтты. Эже мен көрдүм, баардыгын көрдүм, түшүндүм. Сизге ушунчалык оор кыйынчылык болуп аткан турбайбы? Ошончо кишинин түшүгүн жалгыз өзүңүз тартып, ушунун баарын азабын тартып атыптырсыз. Сиздин үйүңүздүн да шарты да жок турбайбы? Буларга үй керек турбайбы? Биз сизге үй салдырып берсек кандай болот деп ошентип. Мен таң калып эле, үйдү ким салып бермек эле, ким жардам бермек эле деп, билбейм, ким азыркы заманда ким жардам бермек эле, чоңдор карабаган, ким карамак эле деп ушинтип ичиме ушинтип койдум. Анан эле 3 күндөн кийин Азамат Байматов звонить этти. Эже биз нарынга чыккан атабыз, сиздердин үйгө барып ошо апанын ал акыбалын сурап, бир туугандарыңардын ал акыбалын сурап барайын деп атам деп ушинтти. Үйүңүздүн адресин айтыңыз, айтып коюңуз деп. Анан мен үйдүн адресин айттым.
Нарын шаарында жашайм, улица Ленина 17, квартира 37-де ушундай общежитияда багам деп. Анан эле 3 күндөн кийин келди. 3 күндөн кийин эле жетип келди да Азамат Байматов. Мен ушунчалык ыраазы болдум Байматовго. Боорукер мээримдүү экен аябай. Ушу үй сатып берели, үй салып берели деди. Анан үй салып бергенде биз үй салганда канча жылда бүтөт, аны деле салып бере албайт го деп мен аны өтүндүм ошо. Ошол эле эмеден домдон эле суусу чыккан бир үй бар, ремонту жок. Ошону эле алып берип жардам берсеңер, суу үйдөн чыгып туалет болсо эле болот эле, ошону бага берет элем деп айттым. Ошондо Азамат Байматов сразу эле макул болду, үйдү көрдү. Үйгө келсе ремонту жок үй экен. Анан ремонттоп берди, евро ремонт кылып, үйдүн баарын жакшынакай кылып, жылуу кылып, үйдүн ичинен ысык суу чыгартып берди. Алгач эле Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жыаматы 10 сентябрь күнү Нарын шаарында болуп, буга чейин бир бөлмөлүү батирде жашап келген. 5 майыпка ак өргөнүн ачкычын тапшырды. Кол чабуулар шамалдан дагы ашуу кылса кандай сонун болор эле. Кол чаап коелучу. Өргө тойгут болсун, үй тойгут болсун дейли. Мынакей күн нуру жер бетине тегиз тийгендей, жүзүлөрдөн күлкү жарашып, Гүлмайрам апабыздын бүгүн жакшылыгы болуп отурат. Уулдарынын, кыздарынын мына мондай үйлүү болушу менен жалпы бардыгыбыз чын жүрөктөн алакан чаап куттуктап коелу. Assalamu alaikum. Dağır jolu amandашып саламдашып алалы. Нарын суунун жээгинде, айтылуу теңир тоонун койнунда жакшылыкка кол сунган, жакшылыкты четке таштабай, энелерге, эжелерге, мына мондай жардамга муктаж болгон адамдарга колун сунуп келген, өзүңүздөр көрүп отурган Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду Нарын шаарында куш келипсиздер демекчибиз. Ардактап кутман конушун бул аталар баскан жол узун. Жер шары азыр тыңшоодо таңшыган кыргыз добушун. Колунда барын аябас, жардамдан түк бир жадабас. Тоолуктун тоодой пейли бар, толкуган көлгө чамалаш деген. Мына ошол сиз айтып аткан тоодой болгон бийикте, тоодой болгон мээнетти артка таштап, аталарга, апаларга андан да бийик асказоодой кызмат кылган кыргыздын кыйла жигиттери, бүтүндөй кыргыз кайсыл жерде болсо, кайсыл өлкөдө болсо, ошол жердеги мекендештерибиз. Көп түкүрсө көл болот, болбосо жабыла көтөргөн жүк жеңил демекчи. Мына ошол мыкты мекендештерибиздин жардамынын бар экенине бардыгыбыз күбө болуп отурабыз. Бүгүн дагы бир апабызды, энебизди, балдар кыздары небелери менен бактылуу кылып, мына ушул төбөсү көктүреген 4 кабат ушул үйдөн бир жакшынакай 2 комнаттуу, 2 бөлмөлүү үйгө киргизип, ошол кубанычын тең экиге бөлүшүп отурган мезгилибиз. Эмесе ардактуу коноктор, ардактуу ушул жердеги биздин бир туугандар алгач кепти, алгач сөздү аталган фонддун ошол башында турган кыргыздын мыкты жигиттери менен баштап алалы. Себеби адыке айтылат эмеспи? Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга дейт. Ансыгардай ошол чагылгандай тез кылычтын мизиндей курч, өткүр анан калса ошол жардамга муктаж болгон биздин бир туугандарга колун берип жардам кылып келген Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун президенти, атанын уулу, Аргымактын колуну Азамат Байматов агабызды жана аталган фонддун орун басары Умаров Ражап мырзаларды кол чабуулар менен чакырып алалы. Чоку болот тоолордун бийикчери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар үйрөткөн сенимин дейт. Кыргыз элине кыйла, эгемендүү элибизге белдүү жана беделдүү кызмат кылып аткан биздин агаларга, мырзаларга кол чаап коелу. Ражап мырза, кеп кезек өзүңүздө. Рахмат. Биринчиден, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Нарын элинин тургундары ушундай абасы таза, жери сонун келип ушундай биз эс алуудабыз, нарын абасын ушундай таза абасын жутуп. Биз бүгүн ушундай кубанычтабыз. Мындай кубанычтар дайыма боло берсин демекчибиз. Ошол кубанычтардын бири дагы бир үйдү мына тапшыруу алдында турабыз. Буюрса, бул дагы
Аллах Таала берген бизге эң бир жакшылык экен. Bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушундай бир жакшы осияттарды айтып кетет. Буну биз кыргыз макалына айлантырып алганбыз. Барга көппөгүлө, жокко чөкпөгүлө деп. Мындан айтылгандан максат бар болсо өтө көп кетпейли, жок болсо ага сабыр кылалы деген бизде пайгамбарыбыздын ушундай осияты бар. Эми бүгүнкү күнү биз ушундай ыраазыбыз. Кайрымдуулук фонду ачканыбызга да өтө ыраазыбыз. Биз ушундай ишти кылып келатабыз. Ушундай иштин артында биздин калың кыргыз элибиз турат. Кайрымдуу элдерибиз турат. Ошо канча кыйналып аткан мекендештерибизге кол сунсак экен деп ушул кол сунуунун артында ушундай жакшылык иштер бүтүп келатат да. Биздики бул иш кылган ишибиз мактануу эмес, жалаң гана Кудайдын ыраазычылыгын табуу. Кудай ыраазы болсо экен, биз ушул иштерди бир кылып аркабызда бир из калтырып кетсек экен, бизден кийин дагы ушул иштер ууланса экен деген үмүттө Азамат Байматов экөөбүз ушул ишти ачып, ушул коомду түзүп, эми бел байлап өмүрүбүздүн өткөнчө ушул иштерди аткарып кетсек деген ниеттебиз. Дагы бир жолу ушул тамыңыздар кут болсун эжелер. Ушул үйдүн ичинде өнүңүздөр, өсүңүздөр, жакшылык күндөрдү көрүңүздөр. Дайыма күлкү менен мындан кийинки күнүңүздөрдү күлкү менен өткөрүүңүздөрдү Алла Таалам насип кылган болсун. Assalamu alaikum atalar, саламатсыздарбы апалар. Мына биз бүгүнкү күндө мындай күндөрдү, мындай кубанычтуу күндөрдү биз көптөн күтүп келебиз. Бул көптөн күткөн күн. Кудай буйруса биз өтө кубануу менен, сүйүнүү менен турабыз. Эмнеге дегенде мына ушул кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фондунун дагы негизги максаттары бул бир келген жалганда баарыбыз конокпуз. Бирок бул конок дүйнөдө сыйлашып өтсөк, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дейт. Бирок ушул ата сөзүн колдонуп, пайгамбарыбыздын хадистерине моюн сунуп, жакшылык кыла билип жашасак, татыктуу өмүр сүрсөк деген гана чакырыктар менен эл ынтымагын, биримдигин бекемдеп, ушул бүткүл Кыргызстан аймагын камтып бүгүнкү күндө биз иштерди жүргүзүп келебиз. Мына буга чейин дагы мына ушундай кубанычтуу күндөргө күбө болуп, көптөн күткөн эненин үмүтүн орундатып, колуна ак өргө ачкычын тапшырып келгенбиз. Биз бүгүн бул жерде да туруп, мынакей Элмир эжекебиз турат. Элмир эжекем алгачкы кайрылуусу менин эсимден эч кетпейт. Анткени себеби биз мындай учурда эч убакта кайдыгер болбошубуз керек. Анткени ушул бейиш эне таман астында деп улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы айтып көптөгөн хадистерин калтырып кеткен. Ал осуяттар 14 кылымдан бери жашап келет. Бирок ошол өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү ушул энелердин бүгүнкү күндө көз жашынын төгүлүп аткандыгы, ушул энелер көчөдө ыйлап жүргөндүгү бул ар бир кыргызды намыстандырыш керек. Ушул эне көз жашынын төгүлгөндүгүнөн биз дүйнөдө Кудайдан кийинки эле мээримдүү зат бул энелер. Ушул энелерди урматтоо менен, сыйлоо менен биз бактылуулук табабыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, энелер, Кудай буйруса мына эжекелер, колубуздан келишинче бүгүн биз кызматты кылуу аракетиндебиз. Анан ушул Элмир эжекем дагы кайрылганда ушул үйдүн акыбалын айтканда биздин жүрөгүбүздү ушунчалык ооруткан, жүрөк канаган. Ошол замат биз угары менен чечим чыгарып, мына ушул жерден жеринде таанышып, анан ушуну колго алып, энекени мына 82 жаштагы апабызды, ушул жердеги 5 бир тууган мекендешибизди кубандырыш максатында мына ушул күндө кубаныч тартуулаганды туура көргөнбүз. Ошон үчүн үйүңүздөр ак өргө кут болсун. Элмир эже, энеке, Кудай буйруса мына Каку эже турат. Өзүбүздүн бир тууганыбыздай көрүп, мына ушундай кубанычтарда дайыма бирге болойлу. Кудай буйруса мекенибизде дайыма тынчтык болсун, дайыма биримдик болсун, ушундай тойлор көп болсун Кудай буйруса. Ынтымак биримдигибиз менен мындай үйлөрдү биз көптөп муктаж адам түгөнгүчө болбой, муктаж адамдар деги эле болбосо экен. Ушул фонддун негизги максаты ушул энелердин көз жашын сүртүп, Кудай ыраазылыгын табуу максатында. Дагы бир жолу ак өргөңүздөр кут болсун. Кудай буйруса ичинде жалаң гана тойлор болсун. Көргөн болчу болар.
koyalım. Kol çap, koştup koldup turalım. Türkülüğün kol çavurar olsun. Örgü kut olsun. Kol çavular var mı? Kol çavular var mı? Bana usul uydu, jakşılık olsun. Uğur uydu, kız uzattan kelimet ülpet toylar olsun. Ecekemden karigini algan göz yaş. Kuvanıştın göz yaşı. Kuvanıştın göz yaşı. Azamat ağam kayda gittim bana cana biraz uğup kaldım. Usul uydu algaç, algan gezde elmerecekemiz bugün ele gidip yaşayı vereliçe. Dep aytkan eken. Azamat ağabыз aytıптыр. İçine remont kılalı, elder kelgende bir жақсы маанай тартуулап турсун десе, жок биз ушуга эле шүгүр кылабыз. Ушуга эле каниет кылабыз. Ушул үйдүү болгонубузга рахмат деп эл мережем ушул үйдөн кеткиси келген жок дейт. Бул эмнени билгизет? Бул Кудайга, жаратканга жалбарып ошо каниет, кубаныч, сүйүнүч ошого бир жакшынакай шүгүр келтиргендин белгиси болсо керек. А бүгүнкү күндө үй жаркырап арат жатам бүгүн. Күнүчтөр бар, ачкычтар бар, кубанып турган. Эжекемдин бир ыраазычылык сөзү барды, бир эки сөз айтып койбойсузбу? Kol çağıp koyalım, kol çağıp koyalım. Бұл дуа деген силахул муъмин, bir момундардын, мусулмандардын өтө bir өткүр куралы дейт да. Бұл курал ошол адамдар ошол дуага муктаж. Ошол жайнамазды биз дайыма берип келебиз. Жайнамаздын үстүндө Кудайдын астында намаз окуп туруп, намаз бүткөндөн кийин кол сунган мекендештерибизге кандай муктаждыктар болсо, кандай кыйынчылык болсо, адам болгондон кийин бай болсун, кедей болсун, бардыгыбызда проблема бар да. Ошолордун проблемаларын Алла Таалам жеңилдетсин деп, ошого бир дуа кылып коюңуздарды өтүнөбүз. Сизге берейин, же муну. Баракелде, кол чабуулар болсун. Ошондой эле дайыма бизде кубаныч боло берсин, бизде жакшы сөздөр бар, той үстүнө той боло берсин дегендей. Бүгүн бул жерде тоюбуз бар, эртең Акталада тоюбуз бар иншалла. Ошондой эле ушул дагы бир үйдү салганбыз Акталада, ал жерде эртең ушул сыяктуу эле дагы бир ачылыш болот, буюрса. Рахмат. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин жакшылыгыбызга жар болуп, жеңилди жерден оорду колдон көтөргөн өзүнүн жардамын аябаган биздин дагы инсандарыбыз арабызда жок эмес экен. Айта кетели, ушул үйдүн жасалгасына жардамын берип, өзүнүн бир жакшынакай жүрөгүнөн чыккан сый-урматы менен биздин Азамат агабыз менен байланышып, жакшылап жазап берген биздин дагы гумандуу инсандарыбыз бар. Аттарын атай кетейин. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду. Ыраазычылык кат калктын аярлуу катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана гумандуулугу үчүн Жаныбек уулу Акылбек сыйланат. Кол чабуулар болсун. Жаныбек мырзаны кол чабуулар менен чакырып коелу. Жана ошондой эле жалгыздараак токой болбойт дейт. Жаныбек уулу Акылбек жалгыз эмес, калктын аярлуу катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана гумандуулугу үчүн Исабеков Нурсултан сыйланат. Кол чабуулар. Кол чабып коелу. Мына ушул биздин фонд менен көмөктөш болгон жалпы демөөрчүлөрдү дагы айта кетпесек болбойт. Корея элинен Созан жамааты деген бар. Мына ушул жамаатка да ыраазычылык билдирсек болот. Россия жергесинде Жалалабад жаштары деген чоң жамаат бар. Бул жамаатка да терең ыраазычылык билдирели. Жана ошондой эле Америка, Италия, Япония жана башка алыскы өлкөлөрдө биздин күн кечирип жашап жаткан жалпы мекендештер
кыргыз мекендештердин салам дуайын сиздерге айтмакчыбыз. Ошолордун дагы салымы бар. Америкадан бирөөсү $100 салат, Кытайдан бирөөсү 1000 сомун салат, Россиядан бирөөсү дагы 65 сомун салат дегендей. Бул фонддун өзгөчөлүгү бир дагы түрк боордоштордон, же Кытайлардан, же араб бир туугандардан жардам сурабастан ушул өзүбүздүн гана боордош мекендештердин колдоосунда мына ушундай керемет жакшылыктарды өтөп келет. Аталган фонд өзүңүздөргө маалым болгондой 2 жылдын жүзү болду. 2 жылда бүгүн 12-чи үйдүн ачкычын тапшырып атабыз. Кудай буйрса 2019-жылы 20 өргөлүү боло турган биздин бактылуу боордоштор бар. Мына ошолордун ишине ийгилик каалап коелу. Мүдөөсүн ишке ашыралы Нарын шаардык мэриясынын жамаатынын атынан Асанказы кызы Элнур Эжекебиз ушул жерде элдин кызы Элнур Эжекемди кол чабалы дагы жакшы тилегин тыңдайлы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин катышуучулары, ошондой эле Кайрымдуу бол фондунун президенти Азамат Жээске неден бүгүн аябай Нарын шаарында бир жакшы самал нерсе болуп атат. Действительно бул семьяны, эжелерди биз канча жылдан бери ушу аз камсыз үй бүлө катары каттоодо туруп ушундай жардамга муктаж үй бүлө болчу. Мына Кудайдын баягы буйругу дегендей сиздердин дагы мына бактыңыздар бар экен. Ушул Кайрымдуу фонд бол аркылуу мына сиздер да өргөлүү болуп атасыздар. Өргөөңүздөр кут болсун. Бул эң жакшы нерсе. Бул дагы аз, бирок ошентсе дагы мына азды көптөй көрүп кабыл алып мына бүгүндөн баштап үйүңүздөргө кирип 2 комнат үйлүү болуп атасыздар. Ошоңуздар өзүңүздөргө кут болсун. Сиздер менен мына чын Азамат байкелер менен 2 жыл болуп калды. Ошо 2 жыл ичинде жакшы иштерди жасап келатышат. Мен өзүм күбө болгон бир нерсени айтасыз. Жүрөккө жүрөк деген бир акцияда аябай чоң колдоо көрсөтүшкөн. Аябай ыраазыбыз. Анан ушундай эле мына Нарын шаарына дагы бир эме болуп мына ушундай үйлүү болуп атат. Анан сиздердин да үйгө дагы ошо мэрдин өз жетекчиликтин өзүнүн белеги болот, мүмкүнчүлүгү келип өзү жолугуп кетет. Ошо сиздерге ошо жетекчиликтердин аттарынан да аябай ыраазычылык билдиребиз. Үйүңүздөр кут болсун дейбиз. Ошону дагы эле болсо Азамат мырза менен иштешет болушубуз керек дейбиз. Бул уран кайрысыз жерге кара барган жок. Кайрысыз жерде болса, мына ушул Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун мына ушул логотиби дайым билинип турат. Мына могу жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алакан жайып, жараткандын баракетине жалбарып, дуа кылып турган пендени көрүп атабыз. Бул жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элгө көрөт. Батанын негизинде өнүп өскөн кыргыз эли эчен кылымдарды карытып, сан миң кылым санжыраны артка таштап койдук. Дагы болсо бата менен өнүп өсөбүз деген белги. Ал эми могу жерде мына күн кандай жаркырап тийип турса, ушул жерде да күн тийип турат. Күндүн нуру болгону бул жерде жетөө гана. Көрүп атасыздар. Бул жетөө Кыргыз Республикасындагы 7 облус. Айтайын дегеним бүгүн Нарында болсо, эртең Ошто. Бүрсү күнү Ошто болсо, анан Таласта. Дегеле кайсы жерде муктажга баягы эгедери болуп турган адамдарга колун сунуп, фонд өзүнүн жашынакай жакшылыгын өтөп келүүдө. Апам 30 жылдар бою эл агартуу жагында мугалим болгон. Ушундай сүйлөп койгоңуз апа келиңиз. Айланайын, Азамат балам, сага чоң рахмат. Карып калган кешимде мага ак өргөлүү жакшы тамды жасап бердиң колуң менен. Ата-энең менен ага тууган бир туугандарың, бала бакыраң, эже карындаштарың баары менен аман эсен жүр. Биз болсок жанагы 5 майып менен мен менен 6 майып болуп жүргөндө ушунчалык жакшылыкты жасадың. Ата-энең аман эсен болсун. Ата-энеңди жакшы сыйлап жүр. Кары кишини сыйлаган жерде калбайт. Кары кишини сыйлаган жакшы болот. Жакшы бала экенсиң. Барбаган жериң калган жок. Эми мындан ары өтө ырак жерлерге барбай. Ата-энең менен, бир туугандарың менен
үй бүлөң менен жакшы жашап жүр. Өтө ырак жерге барбай жүргүн. Кары кишинин айтканын угуш керек. Алдыңа гана кетейин. Рахмат сага. Мен бир жакшы небереден ажырап калгам. Эми бир кичинекей неберем бар, бир эле. Ошо түндө келди мага. Ошонун өмүрүн Кудай узун кылсын. Ошону эптеп кармап жүрөйүн. Менин башым көп эмес. 3 жаман эмем бар, 3 тең оорукчан болуп калды. Жакшы балдар эле. Эми ушунчалык элге чоң рахмат. Ушунчалык эл мага аябай жакшы жардам берди. Элге рахмат. Элдер дагы жакшы күндү көрсүн. Кудайым көргөзгөн күндү сууну ичирип турсун. Бактылуу таалайлуу болсун. Бардык эл мен эмес. Жеке мен эле жашадым, мен эле кыйынмын деп айта албайм эч качан. Бардык адамдар жакшы жашоого умтулсун, аракет кылсын. Аракет кылса берекет болуп турбайбы? Мына аракет кылды эле жакшы берекет болду. Эми мындан ары жакшы бардык адам, менин тилегеним ушул. Бардык адамдар бала бакырасы менен, эли журту менен, ага тууганы менен, эже карындаштары, балдары, кыздары, небере, чөбөрө, чыбыралар менен аман эсен болушсун. Мындай заман такыр болбойт, бул заман жакшы заман. Эми мындан ары бардык адамдар жакшы жашап жүрүшсүн. Менин караганда айтарым ушул. Чоң рахмат апабызга ыраачылык болсун. Бир туугандардан дагы бар, сүйлөй турган. Байкем бар, Элбер эжем бар. Келиңиз байке. Келиңиздер, айтыңыздар. Менин айтарым ушул. Кайрымдуулук фондунун түлөт ойуна бизге ушундай инвалидтерге жардам берип, жардамчылык фонду көргөзгөн чет өлкөдөгү бир туугандарыбызга биринчиден ушу азамат иниме кайрымдуулук фондунун жетекчиси азамат иниме чоң Аллам ыраазы болсун. Ыраазымын мен өзүм ушу оорукталуу болуп калсам да эне сүтүмдү актай албаган инемди ушу агыр кийирип өмүр бою ушу азамат инимдин жакшылыктарын унутпойм. Азамат инимдин атына жараша азаматтар ушундай кыргыз элибизде, журтубузда көбөйө берсин. Азамат инимди колдогонго ушунчалык жаштарга айтып кетет элем. Ушундай азамат инимди колдогондор көбөйө берсе, ынтымактуу, ырыстуу, кешиктүү болот элек баарыбыз. Ушу азамат инимди жараткан ушу энесине, апама, атама ыраазымын. Саламатсыздарбы? Şu Кайрымдуулук фондунун президенти Азамат иниме чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Жана Ражап байкеге да чоң ыраазычылык билдирем, таазим этем. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге узун өмүр каалайм. Сиздердин жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун. Ар дайым жакшылыктарда, тойлордо жүрүңүздөр, эч качан жамандык көрбөңүздөр. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө ушинтип карапайым элдин, инвалидтердин батасын алып жүрө бериңиздер. Сиздерге чоң таазим этем, рахматымды айтам. Мына ушул жерде бүгүн ушундай жакшылыкка күбө болуп келип отуруп конок болгон жана колдогон мекендештерге терең ыраазычылык. Мен ыраазычылыкты ушул бир демилгени көтөрүп чыкканда ошого дем күч берген, ар тараптан колдоо көрсөткөн жалпы кыргыз кайрымдуу мекендештерге ыраазычылык билдирем. Жана алдыда айтып өткөндөй эле Америкада жүрөт, Кореяда жүрөт, Казакстан деги эле дүйнөнүн булуң бурчундан биздин ушул чыгарган ушул демилгелерге колдоо көрсөтүп, өздөрү мигрант болуп, бөтөн эл, бөтөн жерде, зырылдаган сууктарда, канчалаган ысыктарга күйүп, тоңуп, ушундай
мээнеттен акча таап, ошол мээнетинен бөлүшүп, ушундай колдоо көрсөткөн мекендештер, сиздерден Аллах ыраазы болгон болсун. Биздин мындай ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болуп, күндөн күнгө күч алып, бекем болуп, мына ушундай сиздер көрүп турган энелердин кубанычы, кайгынын көз жашын кубанычтын көз жашына айландырган көзирмемдер бизде көп болсун. Мына азыр Кудай буйруса бүгүн алган батабыз баарыбызга бирдей кабыл болсун. Эч бир кыргыздын бир дагы энесинин көзүнөн жаш тамбасын. Эгер жаш тамса дагы кайгынын эмес, кубанычтын көз жашы болгон болсун. Ушул жердеги баардык энелерге амандык, бекем ден соолук. Эгер энелер силер болбосоңор, биз бул жарыкты көрбөйт элек. Мындай ийгиликке жетпейт элек. Жашоонун таттуулугун татпайт элек. Мындай баланы жытын-жыттабайт элек. Бирок буга сиздердин мээнетиңер чоң. Бирок ошол мээнетиңерди биз мындай там берип, же бир нерсе менен кубандырып дагы актай албайбыз. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Дайыма сиздердин үйүңүздөрдө элмиреже. Мынакей мен сиздердин алгачкы жолукканда сиздин көзүңүздөн аккан кайгы менен муңдун көз жашын көрүп жүрөгүм эзилип, аябай капа болгом, аябай бир жүрөгүм ооруган. Бирок мен бүгүн сиздин жүзүңүздөгү күлкүнү, эжекемдин, бир туугандардын, энекенин жүзүндөгү жылмаюуну көрүп, биз кубанып, сүйүнүп отурабыз. Ушул кубаныч сүйүнүчүңүздөр кут болсун, Кудай буйруса. Үйүңүздөрдө дайыма той болсун. Мына апакемдин айтканына небереси, небере тойлорунда ушундай көп тойлоруңуздар болсун, Кудай буйруса. Дайыма нарын жеринде, деги эле Кыргызстаныбызда бир бакубатчылык, муктаждык деги эле болбосун. Дайыма оорубастан бир келген бул жалганда татыктуу өмүр сүрүштү насип кылсын. Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду быйылкы жылдын эсебинен нарын желкесинде 2 үй тапшыруу үчүн келген. Өз максаттарына жигердүү жетип отурат. Бүгүн манакей Гүлмайрам апабызды нарын шаарынын так ортосунан орун алган мына ушул имаратта, мына ушул керемет үйдө үйлүү кылган болсо, Кудай буйурса эртең Актала желкесинде, кайсыл айыл эле? Кара бүргөн айылы, өзүңүздөр билесиздер кайсыл жерде. Мына ошол жерге барып, ошол айылды дагы шаңдантып, ошол айылда жашап жаткан биздин бир туугандарды, энелерибизди дагы бактылуу кылып, жашынакай ак өргөнүн ачкычын тапшыруу аземин мына эртең өтө алдында отурат. Ишиңиздерде дайым ийгилик болсун, кайрымдуу бололук. Кайрымдуулук фондунун негиздөөчүлөрү мына ушул Ражап агабызга, Азамат агабызга Кудайым ден соолук берсин, жакшылык берсин. Амин. Элибизде жакшылык болсун, тынччылык болсун. Энелердин көз жашы соолубасын. Кубанычта өкүм сүрүп, кыргыз эли тынчтыкта жашайлы. Элибизде, жерибизде майрам болсун. Апалар, аталар, энелер, улан кыздар, жалпы баарыңыздарга бакубат жашоого каалайбыз. Жакшылык жалгасын, жараткан колдосун, ишибиз илгерилеп, алдыга жыла берсин. Амин. Бул үй бүлөдө 82 жаштагы Көз Азиз Гүлбайрам эне жана 6 баласы болуп, эскиликтен бүтүп калган Батирде жашап келген. Ал эми 6 баласынын 5-и майып болуп калган. Башынан кыйын күндөрдү өткөрүп келсе дагы, бүгүнкү күнү кубанычы койнуна батпай жаткан учуру. Азамат Байматов деген бала келгенине 2 ай 3 ай болуп калды го. Ошондон бери биз 6 балам менен 3 кыз эркек. 6 балам мен менен жашообуз өтө начар болуп калган. Ошол начар болуп калганында келип бизди жакшылыкка силерди алып барамын. Силерге там алып беремин. Менчик. Ошол тамга жашаганга ыраазы болосуңарбы деди. Там алып берсең жашайлык айланайын дедим. Анан ушул ак өргөнү чоң ак тамды жасатып берди. Ушул ак өргөнү чоң ак тамда жашап атканыбызга кубанып, жакшы жашап атабыз. Балам төшөктө ооруп жатты эле. Бул балам кичине жакшы болуп калды мурункуга караганда. Жанында отурамын.
Азыркы коомдо жардамга муктаж болгон жарандарыбызга жардам берүүнү ойлобогондор көп. Бирок арабызда ак көңүл, берешен, жоомарт мекендештерибиз дагы жок эмес. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушундай кайдыгер карабаган жарандар менен иштешип, алардын берген жардамын дарегине жеткизип келет. Мына ушундай кайдыгер карабаган жарандарыбыздын жардамы менен бул үй дагы бүтүп калды. Адамды ыйлатуу оңой, бирок кубанычтан ыйлатуу кыйын. Адам баласы толук өзүн бактылуу сезмейинче кубанычтан көзүнөн жаш тамуу мүмкүн эмес. Ал эми бүгүнкү күнү Кезекбаева Элмереже жана бир туугандары көзүнөн кубаныч жашын арчып жаткан кези.